Жөтөлгөнүмө 1 ай болуп баратат, доктурга көрүнсөм жат деген эле шартым болбой жатат. Эгерде сиз жөтөлүп жаткан болсоңуз, башка эч кандай белги жок болсо, анда жатышыңызга эч кандай себеп жок. Жада калса, кандайдыр бир таблетка ичишиңизге деле себеп жок. Болгону буга чейин сунушталып келген ысык сүткө бир аз бал, бир аз сары май, бир аз сода кошуп ичип турсаңыз болот. Жада калса ушуну деле ичпей койсоңуз деле жөтөл бара-бара токтойт. Анын үстүнө жөтөл деле организмдин коргоочу механизми. Ал аркылуу өпкөдөн, дем алуу жолдорунан ушул туруп калган бардык зыяндуу микроорганизмдер сыртка чыгып турат. Андыктан жөтөлдөн чочулабаш керек. Анан эгерде жөтөлдүн сырткары мисалы какырык көбүрөөк чыгып жаткан болсо, анда 3 күнгө же 5 күнгө кандайдыр бир таблетка түрүндөгү антибиотик, мисалы амоксисилин 500 миллиграммдан 2 жолу же болбосо азитромицин 500 миллиграммды күнүнө бирден бир 5 күнгө чейин ичип койсоңуз болот. Жана ошол эле учурда таттуу нерселерди жебей турушуңуз керек. Жана сууктан эле өзүңүздү бир аз коргоп турсаңыз, бара-бара жөтөл дагы токтоп калат. Анан сууну дагы бир аз көбүрөөк ичип туруш керек. Суу дагы бул кудум антибиотик сыяктуу эле организмдеги зыяндуу нерселерди сыртка чыгарууга жардам бере алат. Анан эгерде жөтөл бар, какырык дагы бар, анын үстүнө дене табыңыз дагы анча мынча көтөрүлүп жаткан болсо, анда пневмония болгон болушуңуз мүмкүн. Сөзсүз түрдө дарыгерге көрүнүп, жат десе жолун таап жатыш керек. Эч куру дегенде үйгө жакшыраак дарылануу бир процедураларын жаздырып алыш керек дагы. Ошолорду алыш керек. Ошондо гана буюрса сиз толук жакшы болуп кетесиз.